Коён менен кирпи. Бир күнү коён менен кирпи жолугуп, коён кирпиден минтип сурады. Сенин кийгениң кандай тон? Ылгый эле тикенек. Өзүңдүн түрүң да суук экен. Бутуң кыска, тумшугуң узун, кулагың кичине. Катуу жүгүрө албайсың. Анда кирпи. Сенин айткандарың туура, коён. Бирок менин кийген тонум эң сонун. Бул тон мени ит менен карышкырдан сактайт. Кымтынып кийип алсам мага эч ким тие албайт. Сен өзүң сулуу болгонуң менен меникиндей тикенектүү тонуң жок. Үстүңдөгү териң жука. Душмандан сактанууга сенин ак тонуң жарамдуубу? Деди коён кирпиге. Ырас сеники, досум. Менин тонум жука. Ит менен карышкырдын тиштери батып кетет. Бирок менин кулагым узун, алыстан угам. Өтө күлүкмүн. Мен чуркаганда ит да, карышкыр да жетпей калат, деди. Балдар, силерге бериле турган суроо. Биринчи, жомоктогу үй жаныбарларын атагыла. Экинчи, кирпи кайда жашайт? Үчүнчү, кирпи жана коён жөнүндө кандай маалыматтарды билесиңер? Мына ушул суроолорго жооп берип, WhatsApp аркылуу жообун жөнөткүлө. Сабакка көңүл бурганыңарга чоң рахмат.